Бүгін таңертең Нарын шаарынын Борбордук аянты милициянын жаңы автоунааларына толду. Алар облустун алыскы райондорунда эмгектенип жатышкан тартип сакчыларына тапшыруу үчүн алынып келинген. Нарын шаарынын Борбордук аянтында Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын айылдык милиция бөлүмүнө Нива өлкөсүндөгү 10 кызматтык автоунаа өлкөнүн ички иштер министрлиги тарабынан тапшырылды. Айылдар бири-биринен алыс жайгашат. Анан биздин элдер мал багып сарайларда болгондуктан кээ бирде жана жеңил автоунааларыбыз жетпейт. Ушундай Нивалар берип биздин ушу маалыматтык технологиялык борборубузду чыңдап бизге чоң жардам көрүп жаткан үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы ошо жакшы иштейбиз деген үмүттөбүз. Салтанаттуу иш-чарага ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов катышты. Алыскы райондордо иш алып барып жаткан тартип сакчылыгында тургандар коомдук коопсуздугун камсыз кылууда, ыкчам чараларды көрүүдө, жасалган кылмыштардын бетин тез арада ачууда бул көрүлгөн камкордук зарыл болчу. Элди көйгөн жеринде чечип, сервистик тейлөдү, элдин батасын алып, элдин ишенине кирип, эл ишенине ээ болушубуз керек. Нарын облустук ички иштер органдарынын айылдык милиция бөлүмдөрүндө буга чейин автоунаа айрымдарында гана болуп, алда эскилиги эбак жеткен абалда эле. Эми тапшырылган жаңы 10 унаа иш ыргагын жакшыртат. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында кызматтык унааларды берүү аз эми болуп атат. Албетте бул биздин Кыргыз президентинин койгон талабынын негизинде ички иштер министрлигинин ушул аймактык тескөөчүлөрдүн жеринде жергиликтүү элге, калкка сервистик тейлөө көрсөтүү максатында ушул унааларды берүү боюнча тапшырмасын аткаруу максатында бул иш-чара жүргүзүлүп жатат. Белгилей кетсек, жыл аягына чейин бардык аймактык тескөөчүлөр автоунаалуу болушат. Ошондой эле ыкчам маалымат алуу, берүү жабдыктары менен камсыз болушмакчы. Жаркынай Культашыр кызы, Жеңишбек Абдалдаев, Мирзат Муталипова, Нарын жаңылыктары.